Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрмандары жана сүйөрмандары. Аны эмесе бүгүн сиздерге кайрадан эле логикалык суроолордун топтомун сунуш кылабыз. Биз менен болуңуздар, кызыктуу суроолордун бардыгы сиздер үчүн. Сиздердин алдыңыздарда эки барабардык турат. Ал эми суроонун ортунда кайсы сан болуш керек жана эмне үчүн деген суроого 15 секунд içinde жооп таап издеп көрүңүз. Бул суроонун жообу сызыктардын кесилишүүлөрүнүн саны. Мисалы, биринчи барабардыкта 9 кесилиш болсо, экинчиде 1 гана кесилиш. Демек, суроонун ордунда 4 деген сан турат. Тааныш болуңуздар. Бул Биба жана Боба. Булар абдан жакын достордон жана алар акылга сыйгыс издөөдөрдү жүргүзүп келишет. Бул жерде кимиси акылсызыраак? Туура жоопту өзүңүздөр баамдап көрүңүздөр. Кылмыш иликтөө учурунда тергөөчүнү кылмышкер уурдап кетет. Ал тергөөчүнүн көзүн таңып, колуна 4 таблетка берет. Экөөсү кызыл, экөөсү көк. Тирүү калыш үчүн ал 1 кызыл жана 1 көк таблетканы ичүүсү керек. А эгер окшош өңдүү 2 дарыны ичсе, ал өлүмгө дуушар болот. Анын көзү таңылуу болгондуктан таблетканын өңдөрүн билбейт. Суроо, ал кантип тирүү калат? Тергөөчү таблеткаларды 2ге бөлүп, ар биринин жарымынан ичиш керек. Сиздер менен Онни Топ каналы болду. Каналга кошулуңуздар жана бул видеону бөлүшүүнү унутпаңыздар.